сабағыбызды баштайлы да. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бүгүн сабагыбызды силер менен биринчи жагымдуу мааны менен баштап алалы. Жагымдуу мааны бүгүн элестетиңер океанга барып эс алууну чечтик дейли. Азыр океанга барабыз. Бул жерде жанакы барактарды алабыз, жана китепти койгон бойдон ручканы алабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы таштандысыз дүйнө. Сабагыбыздын максаты окуучуларга экология жана айлана чөйрөнүн булганышы тууралуу түшүнүк берүү, таштанды маселесин чечүү жолдорун талкуулоо жана таштандысыз жашоонун маанисин түшүндүрүү, окуучулардын жоопкерчилигин жогорулатуу жана экологиялык маданиятын өнүктүрүү дейт. Азыр мен силерге бир сүрөт көргөзөйүн. Сүрөттү эмне ойлойсуңар? Жер шары ыйлап турат. Адамдардын жерге болгон маселенин мамилесин жана кандай ыйланып жатканын Эмне үчүн ыйлап атат? аба болгонунан эс алып атышат, окой болот. Эмне болот? Таштандыга таштап кетет. Мына көзгө барып түшүп алабыз. Жерлерди көрөйүн, анда кийинчине кетейин. Эми суроо, таштанды деген эмне? Дагы сөздөр. Бул таштанды деген адамдар алып анан аларды мусоркага ыргытпай, алар деген немелерди сатат, ошон үчүн жаратылыш деген мусор болуп, жаныбарлар эмеде өлүшөт. Эми таштанды деген эмне экен? Бул дейт, адамдар күнүмдүк жашоосунда колдонуп керексиз болуп калган жана кайра колдонууга жараксыз болуп ташталган эмне экен? Материалдар экен, Таштандынын түрлөрү бар экен. Табигый анан жасалма дейт. Табигый бул табигый таштанды тамак аш калдыктары, мөмө жемиш калдыктары, жалбырактар жана башкалар кирет экен. Булар чирип топуракка эмне болуп кетет экен? Сиңип кетет. Ал эми жасалма таштанды булар пластик, айнек, металл, резина жана башка жасалма материалдар дейт. Булардын көпчүлүгү табигый жол менен ажырабайт жана экологияга эмне кылат? Зыян келтирет экен. Таштандылардын зыяны дейт. Бул айлана чөйрөнү булгайт экен, жерди, сууну жана абаны уулуу заттар менен булгайт. Адамдардын жана жаныбарлардын ден соолугуна зыян келтирет дейт. Таштандыларды азайтуу аркылуу айлана чөйрөнү коргоо дейт. Пластик көтөркөлөрдү, кагаздарды, айнектерди кайра иштетип, экологиялык таза буюмдарды колдонуу дейт. Муну кандай түшүнөт? колдонуп чыккан затты кайра жана таштандыларды урнага салганда кээ бир кишилер баарына бүкүлү салып коюшат. Анткени аякта деген атайын бөлгөн белгилери бар. Ошон үчүн бөлгөн белгилерине туура так салыш керек. Бийинкиси бир жолу колдонуучу идиштердин дейт, баштыктардын ордуна кездеме баштыктарды металл жана айнек идиштерди колдонуу дейт. Ким айтат? Кандай түшүнүк? Кагаз окпой, кагаз менен эметкен ал мындай. Салган аранын ортуна чийип да, жерге таштап салганда мындай. Ал кайра болсо, Сонун маанисинде түшүнүп кетсин. Кайра. Бир жолу колдонуучу идиштердин дейт, баштыктардын ордуна кездеме баштыктарды металл же айнек идиштерди колдонуу дейт. Жана кайра иштетүүгө салым кошуу дейт. Бул ар бир жарандын милдети. Кандай болот? Бөлө? Бананда калып экен, Канча жумада чектип? 3-4 жумада. Мына кагаз баштык. Бир ай. Тамекинин калды бар. 10-12 жыл дейт. Ана мынакей кагаз, газеталар. 1,5 айда экен. Алманын кабыгы 2 айда экен. Бул апельсиндин кабыгы экен. 6 айда дейт. Пластик көтөркөлөр 50 жылда. Бул эмне? 50 жылда 80 жылга чейин экен. Бул калай экен аны? Ошол экилердин сырттары, консерванын сырттары бар. Канча жылга кетет? 500 жылга чейин кетет экен. Бул пластик көтөркө жана колдонуп калат. Бул 450 жыл дейт. Мынакей. Эң эле негизи каралчы. Кичинекей жасалган баштыгыбыз канча жылга чейин кетет? 200 1000 жылга чейин кетет экен. Таштандыларды биз эмне кылып салышыбыз керек? Соолуктоп, сабырга жүрүшүбүз керек. Биз алдына өз ордуна айнек бутылканын өз айнек бутылка
аларды жанагы машина менен келип салып кетишет да аларды кайра иштетип берип кайра жасап чыгышат. Оңой, э? Карайбыз. Сары таштандыга сен эмне салып келебиз? Жемиштер, тамак аш экен, тамак аш калдыктары салынат экен. Булкалар салынат экен. Келди, таштандылар тууралуу кызыктуу фактыларды бирден окуп көрөлү. Четине баштайбы. Bir adam orta esep menен 1 kilogram 200 gram таштанды чыгарат. Бул bir жылда 438 килограмм таштанды дегенди билдирет. Адам дейт, орточо эсеп менен 1,2 килограмм таштанды чыгарат экен. Бул bir жылда канча килограмм чыгарат? 438 адамдын эми дейт, айнек түбөлүккө кайра иштетиле берет экен. Башка материалдар сапатын жоготот экен, кайра иштеткен сайын. Ал эми айнек болсо чексиз жолу кайра иштетсе болот экен. Таштандылардан электр энергиясын алынат дейт. Кээ бир өлкөлөрдө таштандылардан өрттөп, андан эмне алат экен? Электр энергиясын алат экен. Биз электр энергияны эмнеден алабыз? Суудан алабыз. Орто эсеп менен дейт, 500 миллион пластик түтүн дейт. Түтүк күн сайын колдонулат дейт. Алардын көбү кайра иштетилбейт жана табиятка зыян келтирет дейт. 1 тонна кайра иштетилген кагаз дейт 17 бакты сактайт дейт. Элестетип көргүлө. 1 тонна кайра иштетилген кагаз дейт, кайра иштетип жанагы жаралган чогулган кагаздарды алып өткөрөбүз, аяк кайра иштетсе 17 бакты сактап калат экенбиз. Эгер ал кагаздын баары 1 тонна кагазды алып биз өрттөйсек же болбосо мусорго таштап салсак, бул жерден 17 бакты кыйып, кайра ошол кагаздын ордун эмне кылыш керек болчу? Толукташ керек болчу, кагазды кайра иштетүү токойлордун коргоого жардам берет дейт. Топто иштөө, азыр мен 4 топко 4 тапшырма берейин. Биринчи топко салафан баштыкчасы, экинчи топко пластик, үчүнчү топко картон, анан төртүнчү топко эмблема. Салафан баштыкчалары. Экинчи топко пластик бүтөткөлөрү, үчүнчү топко картон. Убакыт 5 мүнөт убакыт берем да. 5 минут берсек. Коробкадан же болбосо баштыктан же пластик бөтөлкөлөрдөн өзүбүз күнүмдүк колдонууга бир нерсе жасап алсак болобу же болбойбу? Болот. Кана эмне жасап көрсөк болот? Шашып көрсөчү. Убакыт бүттү. Эми биринчи топко берели. Салафан баштыкча дейт. Бул салафан баштыкчасы 100 жылга 1000 жылга чейин чирийт жана ошол убакытта ал деген абаны булгайт жана бул салафан деген дарыяларга, океандарга, көлдөргө ичине киргенде аяктагы жан жаныбарларды, суу ичиндеги жан жаныбарлардын өмүрүнө тоскоолдук алып келет. Жана бул салафандан аба ырайы бузулат. Таштандылар деген ошо салафан таштандысы адам ошо мисалы жиргишин алалы, ал деген күн ысыкта салафандын ичине продуктусу менен келатканда анын ичиндеги химикат ошо салафанда химия улуу заттар болот да, ошолор деген ошо азык түлүктөргө өтүп кетиши да мүмкүн. Жана ошо химиялык заттарда бул деген салафанда нефть бар, ошол нефть адамдарга аябай коркунуч алып келет. Картон кагаздардын зыяндуулугу буларда аларда бактарияларды кыябыз жана бактарияларды кыйганда жаратылышка чоң зыянын келтирет. Жана картондор бул нымды өзүнө бат эле тартып алат жана бул жаратылышта көп сакталгандыктан жаратылышка көп зыяндын келтирет.
бул пайдасы болсо деген бул жанагы жер селишкенге абдан чоң салым кошот бул картондор. Анткени биогумустар бул картондор менен азыкталат. Анткени себеби деген бул картондорду биз деген сууга бир аз тундуруп анан биогумустарга берсек алар бат эле жеп коюшат. Жана ошондой эле бул пайдасы бул абдан жеңил жана арзан. Ыңгайлуулугу да көп. Анткени булар деген ар кандай формаларда ар кандай нерсе жасалат. Бул экинчиден бул болсо деле бул корзина биз мындай кичинекей кылып эле жасадык. Муну болсо деген картондорду кайра жасаганда мындан да чоң жакшы корзиналарды жасасак болот. Буларга болсо деген биз күзүндө ар кандай алмаларды, мөмө жемиштерди сактасак болот. Пластиктерде болсо бөтөнкөнү жарым кесип туруп үйдөн чачылып жаткан мындай карандаш ар кандай буюмдарыбызды буяка жыйнап салып койсок болот. Бөтөнкөдөн комнатага колдогонго же немелер салып койгонго жакшы. Ырыткыча бул ырытканда деле жерге зыян келтирет. Өзүбүзгө мындай мушурка өзүбүзгө итке келип мушурканы койгондо өзүбүз деле Бул жерде болсо бактарактар, бул жерде абдан көп бактарактар. Жана ошондой эле эч кандай жанагы таштандылар жок. Бул таштандылар чыкса да аларды биз деген кайра эстетип жатабыз. Көтөбөрдү биз кайрадан пайдаланып алалы да. Анын үчүн биз Google'дан эмне беребиз? Калкулятор беребиз. 25. Чарчадык кой, азыр Капукка саякат кылып келдик, эми Инстаграмды барактап көрөлүк, Билебиз, Инстаграмдан бул эмне? Эмне болгондо эмне кылабыз? Кандай бул? Бул бөлүшүү, келгиле. Мунчу сабагыбызды баалап көрөлүк. Бирден алып, кире алган. Görüşüm degenge dagы лайк табып. Биздин планетабыздын дейт, келечеги биздин
планетабыздын келечеги биздин колдорубузда дейт. Таштандыларды азайтуу жана кайра иштетүү аркылуу биз таза жана туруктуу чөйрөнү түзө алат экенбиз. Сүрөттү карайлы. Көрдүңөрбү? Жанагы ыйлап турган жерибиз эмне болду? Жүрүп калды. Бүгүнкү сабакты аяктардан силерге кыска таза кылдын айткан сөз менен жыйынтыктайын дедим. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген сөз менен сабагымды жыйынтыктап бердим. Рахмат, катышып бересиздер.